Автожолдордун сапаты боюнча социалдык тармактарга тараган тасма үчүн тиешелүү мамлекеттик кызматкерлер кызматынан алынды. Бул тасма чыгаар менен премьер-министр Сооронбай Жээнбеков транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловго кызматтык иликтөө жүргүзүп, мындай тапшырманы ким бергендигин аныктоо менен жоопкерчиликке тартууну тапшырган. Өкмөт башчы бул багытта жыйын өткөрүп, тиешелүү жетекчилердин кандай чара көрүлгөнүн сурады. Министр Жамшитбек Калилов жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында автожолдордогу жарык тешиктерди жамоо иштеринде министрликтин алдындагы номер 1 жол чарба департаментинин 5 кызматкери кызматынан бошотулганын билдирди. Транспорт жана жолдор министрлигинин жолдор башкармалыгынын башчысына эскертүү жана транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусупалиевке, жол чарба департаментинин директору Арстанбек Ибраевке премьер-министр тарабынан сөгүш берилди. Сооронбай Жээнбеков экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка бул факт боюнча тергөө ишин жүргүзүүнү жана кылмыш ишин козгоо сыяктуу эң катуу чараларды көрүүнү тапшырды. Мамлекет тарабынан сырттан кредит гранттардын көпчүлүгү жолго берилет да. Транзиттик мамлекет кылабыз деп президентибиз мына жутап берет акчаны. Азыр бюджеттен да көбөйтүп каражаттын барды. Азыр ошо жолдун сапатына бир эле бул жер эмес. Азыр көп жерде шаарда да көп журналисттер бар азыр. Насып болуп атат азыр. Элдин бийликке ишеними мына ушундай нерседен кетет да. Ошол жердеги жаранды коом ошо өтүп аткан адамдын көргөн нерсе да ал, көрүп муну көрсөткөн нерсеси. Көрсөткөн нерсени мына реакция болуп атабыз. Аларга рахмат айтам чын. Ушуну тартып жөнөткөнгө бизге. Өкмөт башчы мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коомунун 2016-жылдагы аткарган иштеринин жыйынтыгы боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Башкармалыктын төрагасы Бакыт Жумашев камсыздандыруунун түрлөрү тууралуу айтып, өрттөн, табият кырсыктарынан эл жашаган турак жайларды, жумушчулардын ден соолугуна жана жашоосуна зыян келтирилген кооптуу өндүрүстүк объектилерди иштегендердин жана кооптуу жүктөрдү ташыган жарандардын жоопкерчиликтерин камсыздандыруу керектигин айтты. 2016-жылы 10.813 турак жай камсыздандырылган. Айыл жергесиндеги турак үйлөрдү камсыздандыруу 600 сом, кырсык катталган учурда жабыр тарткан үй ээсине 500 000 сом төлөнүп берилет. Шаар жергесиндеги камсыздандырууга 1200 сом, кырсык болгон кезде 1 миллион сом берилет. 2016-жылы камсыздандыруу төлөмүнүн жалпы көлөмү 8.640.077 сом болгон. Айыл жергесине көбүрөөк кыдырып, анан айыл өкмөтү жергиликтүү адистер менен агенттик система түзүп, анан түшүндүрүү маселелерин көбөйтүп, анан ошо биздин жарандарыбыздын кайрылуу камсыздырууга точкаларды көбөйтүүгө ошо поручение алдык да. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы астында макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңештин кезектеги жыйыны өттү. Анда 3 инвестициялык долбоор каралды. Шаар жериндеги ичүүчү суу жана каналдар секторун инвестициялоо, рынокко жол ачууну камсыздоо, ошондой эле Бишкек-Ош автожолун оңдоо. Суу менен камсыз кылуу долбоору Өзгөн, Токтогул, Майлы суу жана Балыкчы шаарларында ишке ашат. Жалпы суммасы 21.750.000 евро жана 6.770.000 АКШ долларын түзөт. Европа өнөктүрүү жана реконструкциялоо банкы, Европа инвестициялык банкы, ошондой эле Европа кеңеш тарабынан каржыланат. Бишкек-Ош автожолун оңдоо, Ош-Бишкек шаарларынын ортосундагы жолдордун 52 чакырымын реабилитациялоо аркылуу улуттук жана аймактык транспорттук байланышты жакшыртат. Аталган долбоор боюнча курулуш иштери 2017-жылдын август айында башталат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, Газпром башкармалыгынын төрагасынын орун басары Виталий Маркелов жана Газпром Кыргызстан ишканасынын башкы директору Болот Абилдаев менен жолукту. Жолугушууда өлкөнүн газификациялоо инвестициялык программасынын ишке ашырылышы тууралуу сөз болду. 2016-жылы Бишкек шаарындагы жана Чүй облусунун аймагындагы жаңы конуштарды толук түрдө газ менен камсыз кылуу долбоору башталган. 10 жаңы конуштагы жалпы узундугу 47 чакырым болгон иштер аяктады. Жакын арада компаниянын 2017-жылга инвестициялык программасы бекитилет. Ал 2017 жылдын 1-январынан 1-мартына чейин Кыргызстанда жалпы жаратылыш газын колдонуу 80 миллион куб метрге жеткенин белгиледи. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөт өлкөнүн бардык аймактарын газ менен камсыздоо боюнча иштерди жүргүзгөнүн, эски газ системаларын жаңылоого чоң пландын негизинде иш алып бара жатканын кошумчалады. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Манас эл аралык аэропортунда Бишкекте өткөн жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйынына жана Жамааты коопсуздук келишим уюмуна кирген мамлекет башчыларынын бейформал жолугушууна келген бир катар мамлекеттик башчыларын тосуп алды. Молдованын президенти Игорь Додон, Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко, Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кыргызстанга келишти.
Ар кандай үй бүлөдөгү коргоого муктаж болгон балдардын укуктарын кароодо өкмөттүн милдети чоң. Бул багытта вице-премьер-министр Чолтун Султанбекова ювеналдык юстиция боюнча ведомстволор аралык координациялык кеңештин жыйынында билдирди. Ал аймактарга балдар интернаттарынын абалын жана ал жактагы чыныгы көйгөйлөрүн сынга алып, балдарды кароо шарттары көңүл жылтарлык эмес. Дээрлик бардык мекемелерде балдардын санын көбөйтүп жазган өлүк жандар системасы бар экенин билдирди. Тарбияланган балдардын 94%-ынын ата-энеси же бир өөсү бар же туугандары бар балдар. Болгону 6% бала томоло жетимдер. Көпчүлүк учурда балдар үй бүлөсүнүн аз камсыздыгынан балдар үйлөрүнө туш болушууда. Жыйындын катышуучулары 17 фостердик үй бүлө боюнча пилоттук долбоор ийгиликтүү болгонун, аны Кыргызстандын бардык аймактарында ишке ашыруу керектиги белгиледи. Ошондой эле балдарды интернаттарга алып келүүгө тыюу салуу боюнча да маселе көтөрүлдү. Я посмотрела все детские дома-интернаты, как частные, так и государственные. И немалые деньги сегодня, кстати, государство выделяет на детей-сирот. Но статистика говорит о том, что у нас только в Кыргызстане только 6% сирот. Остальные все имеют родителей. И маму, и отца. Но в то же время они сегодня находятся в домах-интернатах. Кыргыз Республикасынын өкмөттүн аппаратынын кызматкерлери бүгүн Чүй облусунун Сокулук районунун Белек айылына ишембиликке чыгышты. Алар көчөттөрдү ийне жалбырактуу бактарда отургузушуп, ишембилик болгон жерди тазалашты. Ишембиликке премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалы Абулгазиев, вице-премьер-министрлер Олег Панкратов жана Чолпон Султанбекова, өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бактыбек Кудайбергенов катышышты. Эскертсе, Кыргыз Республикасынын өкмөтү 14 апрелде кыргызстандыктарды жалпы республикалык ишембиликке активдүү катышууга чакырган. Бүгүн өлкөнүн бардык облустарында аймактарды тазалоо жана жашылдандыруу иш-чаралары өттү. Буга чейин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жазга карата даярдыктардын алкагында өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө жыл сайын өтүүчү салты жаңылап, аймактарда ишембиликтерди өткөрүүнү тапшырган. Мындай иш-чаралардын максаты жаштарды өз мекенин сүйүүгө үндөө, жерлерде тазалыкты камсыз кылуу жана жергиликтүү тургундарды мобилизациялоо. Белгилей кетсек, ыйман, адеп жана маданият жылынын алкагында ишембиликтерди өткөрүү жалпы жарандардын айлана чөйрөгө болгон камкордугун күчөтүүгө жана эмгекти сыйлоону калыптандырууга багытталган. Ишембилик бул тазалык биринчи. Арыктарды тазалаш, элди мобилизация кылыш, анан көчөттөрдү отургузуш. Мына мисалы жылда көчөттөрдү отургузабыз, жылда. Аны бана эстетип уже Кыргызстан жүңгүл болмок да. Аны караган киши жок. Аны ошондо карап, бекитип, мындай, уну формализм кылбай, мындай чыныгы ишембилик кылгыла. Быйылкы жылы дыйкандарды колдоо максатында өкмөт тарабынан айыл чарба тармагын каржылоо 5 программасынын алкагында 7 миллиард сомго чейин жеңилдетилген насыя берилет. Бүгүнкү күндө жазгы талаа иштерине 1 миллиард 241 миллион сом насыя берилди. Насыялар берилип жаткан 6 банкта жалпы болуп 2 миллиард 100 миллион сом каражат бар. Дыйкандар мал чарбачылыгына өсүмдүк өстүрүү тармагына 10%дан, кайра иштетүү тармагына 6%дан жылдык өстөк менен 36 айга насыя алса болот. Насия берилип атат. Бул премьер-министрдин өзүнүн тапшырмасы болуп, дыйкан фермерлер менен бир сыйра кыдырып келгенде ушундай муктаждык пайда болгондугунан биз 7 миллиардка чейин карайлы деген Сооронбай Шариповичтин өзүнүн чечими болду бул. Себеби биздин айыл чарба субъектилери 400 миң тегерегинде кредит ала турган муктаждыктар бар, мисалы, жер иштетип. Биз былтыркы жылы 13 миң тегерегиндеги субъектке биз кредит бере алдык. Быйылкы жылы биз ошондон бир аз болсо да көбөйтөлү деп 20 миңге чейин азыр аракет кылып атабыз. Берилген жалпы суммадан мал чарбачылыгына 13,7 миллиард сом, өсүмдүк өстүрүүгө 1,5 миллиард сом жана кайра иштетүүгө 1,7 миллиард сом насыя берилди. Финансы министрлигинин маалыматында долбоордун алкагында иштеп жаткан бардык банктарда каражаттар жетиштүү. Быйылкы жылга буга чейин министр айткандай, бюджетте биз 700 миллион сом субсидияга коммерциялык банктардын пайыздык ставкасын субсидиялоого 700 миллион сом каралганбыз. Жана биринчи этапта 3,3 миллиард сомго насыя берилет.
субъекттерге. Ал эми экинчи этапта дагы кошумча 3,6 миллиард сомго насыя берилет. Азыркы тапта РСК банк тарабынан айыл чарба тармагын каржылоо 5 долбоорунун алкагында 922 чарбагерге 303 миллион сом жеңилдетилген насыя берилди. Насыя алууну каалаган жарандар бардык документтери толук болсо 3 күндүн ичинде каражатты колуна алууга болот. Бул жерде көптөгөн деле документтер суралбайт. Мисалы үчүн 250 миң сомго чейинки насыялардын талаптары: биринчиси бул паспорт, экинчиси никелешүү куөлүгү, үчүнчүсү жашаган жеринен справка, төртүнчүсү ушул айыл өкмөттөн справка же болбосо ушул жер үлүшү тууралуу справка и ар кандайдыр башка бир дополнительный справкалар болсо берет. Биздин дыйкандар да түшүнүп калды. Эгерде туура эмес өз убагында жаппай өзүнүн кредиттик тарыхын бузуп алса, кийин калган долбоорлордо өзүлөрү кыйналып калышат. Ошондо биздин азыр дыйкандар түшүнүп атат. Насыялар мал чарбачылыгына 3 миллион сомго чейин, ал эми өсүмдүк өстүрүү менен кайра иштетүү тармагына 20 кишиге чейин жумуш менен камсыз болгон ишкерлерге 10 миллион сомго чейин, ал эми 20 кишиден ашык жумуш менен камсыз болгон чарбаларга 50 миллион сомго чейин берилет. Насыя алган жарандардын көпчүлүгү каражаттын мал чарбачылыгына, андан кийин өсүмдүк өстүрүүгө жана кайра иштетүүгө жумшап жатышат. Долбоор боюнча Жалал Абад облусунда 892 дыйкан фермер, Чүй облусунда 650, Ош облусунда 497, Ысык Көл облусунда 392, Нарын облусунда 376, Талас облусунда 346 жана Баткен облусунда 220 чарбагер 3 багыт боюнча насыя алышты. А силер билесиңерби, 2013-жылы Кыргызстанда жаныбарларды идентификациялоо тууралуу мыйзам жана жаныбарларды идентификациялоо эрежелери кабыл алынган. Кыргыз Республикасында коммерциялык максатта багылып өстүрүлгөн малдын баары идентификацияланылат. Малдын идентификациясы өзгөчө кооптуу оорулардын алдын алуусуна жана төмөндөшүнө жардам берет. Башка өлкөлөр менен соода-экономикалык кызматташуусун өнүктүрөт. Азык-түлүк коопсуздугун жогорулатат. Мал урдоону төмөндөтөт. Малдын контрабандалык жол менен алып кирүү жана алып чыгуу көйгөйүн чечет. Малды идентификациялоо иштерин жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары жана ветеринария тармагында иштеген физикалык же юридикалык жактары жүргүзүшөт. Малды идентификациялоо системасын ишке ашыруу фермерлердин кирешесин көбөйтөт жана Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң салым кошот. Чарбачылык зор сапат, бай жашоого алып барат. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Үстүбүздөгү жылдын 15 майынан баштап Кыргызстанда аналогдук телеберүүлөр өчүрүлүп, санариптик форматка өтөбүз. Мына ушул багытта кененирээк маалымат алуу үчүн Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Темирбекова Айнура Кубанычбековнаны чакырганбыз. Саламатсызбы, Айнура Кубанычбековна? Алгач айта кетсеңиз, санарипке өтүү боюнча мамлекеттик комиссия жума сайын жолугуп, жумуштарды талкуулап жатат да. Мына ушул багытта кененирээк токтолуп кетсеңиз, аткарылган иштер кандай болуп жатат? 15 май 2017 жылы аз эле күн калды. Ушуга байланыштуу жанагы мамлекеттик комиссиянын телекөрсөтүү санарип форматы өтүү боюнча мамлекеттик комиссиянын жыйындары бат-баттан өтүп атат. 11 апрелде ушу 5 отурум болду. Селекторный форматта ар бир өкүлчүлүк менен да талкуулоо болду. Мына эң биринчи ошол 11 апрелде каралган маселе буга чейин өзүңөр билгендей Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сооронбай Шарипович Жээнбеков 10 мартта чоң совещание өткөзгөн. Кыргызстан боюнча 10 апрелге маалыматтарына таянсак 1973 жолугушуу өтүптүр. Ар түрдүү форматта ал жолугушууларга 688 миң киши катышыптыр. Мындай маалыматка таянсак, мисалы, Ош облусунда 252 миң 894 кожолуктан мына 10 апрелге 205 миң 176 кожолук кошулуптур. Ушул сыяктуу ар бир область жөнүндө бизде маалымат бар. Анан мына
24 апрелде, ушул апрелдин аягында дагы ушул маселе өкмөттүн жыйынына киргизилип атат. Ал эми калкка түшүндүрүү иштери кандай жүрүп жатат эл арасында? Бул багытта ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерине көбүрөөк жоопкерчилик жүктөлсө керек да? Эң негизги жумуш ушу жергиликтүү бийликте болуп атат. Анткени эл менен ак кишилер жолугушуп атат. Биз мына премьер-министрдин тапшырмасы менен январь айында эки мамлекеттик орган, ошол программаны ишке ашырып аткан мамлекеттик орган, ар бир коллегия, областтык коллегия катышып келдик. Ошол коллегияда маалыматты бердик. Андан кийин мына март айында ар бир районду кыдырып келдик. Мисалы, биз Маданият министрлиги Нарын менен Исик Көл областынын райондорун кыдырсак, мамлекеттик комитет жана маалымат технология жана байланыш комитети алар Жалал Абад областынын ар бир районун кыдырып келишти. Мына апрелдин башында 3 апрелден 6 апрелге чейин биз чогуу Ош областынын райондорун кыдырып келдик. Түшүндүрүү жумуштар негиздерди биз түзүп бердик. Как раз жанагы 10 мартта башында айтып кеткен чоң жыйында тапшырма берилген, ошо окутуу жүргүзүп койгула, анткени алар эл менен иштейт деп. Ошол ар бир өкүлчүлүктүн адистери келип, биз аларга окутуулар жүргүзүп, колдоруна керектүү маалыматтарды тапшырдык. Ошол мына аз эле күндө дагы инструкция жөнөттүк. Инструкция именно өкүлчүлүктөргө кандай маалыматты бериш керек, өз маалыматты кыскача түшүндүрүү, мындай элге түшүнүктүү болсун деп ошол маалыматты тапшырдык. Анан дагы айтчу нерсе, мына 24 мартта өкмөттүн жыйынынан кийин бүт министерство, ведомстволорго тапшырма түштү. Ушу түшүндүрүү жумуштарды өзлөрүнүн аппарат, центральный аппарат, жанагы областта, райондордо болгон структурный подразделениянын ошол сотрудниктерине ошолдой жумуштарды жүргүзсүн деп. Анткени Санарип Чекит KG деген сайтта маалыматтар орусча, кыргызча тилинде бар. Ошонун негизинде ошондой жумуштар жүрсүн деп. Дагы маалымат түшүндүрүү жумуштарга токтосок, мына мамлекеттик комиссия 10 мартта бизге бекитип берди иш чараларыбыздын планын. Министерство билим жана илим берүү министрлиги менен биз атайын иш план түзүп алганбыз. Ал пландын негизинде мына кече ЛТР менен видео сабакты жасап бүттүк. Аны жанагы Баластан менен илим жана билим деген телеканалдардын планда турат, ошолорго көрсөтөбүз. Андан тышкары мына ошол эле видеону диск менен көбөйтүп Министерство образованияга бердик, алар школдорго таратат. 9-11 класста окуган школа, ар бир ушул класста классный час өткөзүлсүн деп. Биз, мисалы, мен Ошто Ош мамлекеттик университетинин студенттер менен, анан жана преподавательдер менен жолугуп келдим. Анан Ошский технологический университет, анан Ошский гуманитарный педагогический институт деген ошо 3 вуз менен жолугуп келдик. Азыр Бишкекте мына план бар, биздин баарыбыз жанагы мамлекеттик орган өкүлдөрү ушул жолугушууга барып атабыз. Мисалы, мен биринчи күнү барып катышып келдим. Кыргыз улуттук университетинин 4 факультетиге чогултуп бериштир, айырге да ушундай. Дагы айтчу нерсе, мына жума сайын, ар бир жуманын башында биз мына атайын биздин кураторлорубуз бар, өкмөттө отдел информационного обеспечения деген отдел менен медиа пландын негизинде иштейбиз. Мисалы, бул эле жуманы алсак, жаңы эле мына бул жумада биз биринчи радиого катышып келдик. Жума сайын Күн маек ЛТРге чыгып атабыз. Бүгүн 5 каналга Майданга чыгабыз. СТВде Санарипти Жандыр деген теледолбоор
ишке ашып атат. Ошентип мына ар бир жума сайын маалымат, түшүндүрүү маалыматтарды берип атабыз. Коңшу мамлекеттер менен, мисалы Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Кытай менен чектешкен аймактарда санариптик берүүгө өтүү көп деле көйгөйлөрдү жаратпайбы? Алардын частоталары менен, жыштыктары менен алмашып дегендей, ушул жактарда көйгөйлөр кантип чечилет? Система мындай бир подавление болуш керек. Биздин сигнал, биздин чегеранын аягына чейин жетип, алардын сигналына уже өтпөш керек, алардын чегеранын. Ошондой техникалык жагынан почти 4 күн адистер аябай иштешти. Бүгүн Бишкекте 55 канал көрсө болот, Ошто 32 канал көрсө болот, Жалабатта 28 канал көрсө болот, Баткенде 28, Таласта 22, Караколдо 21, Нарында 19 канал. Менчик каналдар өзүлөр чечет да, качан чыгат келечекте. Бирок мына бүгүн эле жолугушуу болду ошо өкмөттө менчик каналдардын өкүлү менен. Аларга мына 2-чи жыштык район областын деңгээлинде 15 майдан кийин берилет. Анткени 15 майда өчүрүлүп, жанагы аналоговый частоталардын изъятиясын кылып, перераспределенип, анан бошоткондон кийин берсе болот. Санарипке өтүү программасына жалпы болуп республикалык бюджеттен 400 миллион сом бөлүнгөндө, анын арасынан 7 областагы областык телерадио компанияларды каржылоого 85 миллион. Учурда ушул каражаттар убагында бөлүнүп, иштер толук жүрүп жатат да, же дагы бөлүнө элек суммалар барбы? Эми мына сиз айткан акчадан дагы 17 миллион менен 9 миллион сом бул жанагы телеканалдан чыккан телемунарага чейин линия курулду. Линия по доставке телевизионного сигнала. Анткени бул телеканалдан чыккан жогору сапаттагы сигнал биздин телевизорге эчтеден жоголбой ошол сапатта келиш керек. Ал үчүн ушул телеканалдан телемунарага чейин ушундай РРЛ деп коет, радиорелейник линия же ВОЛС деп коет, оптико-волоконный линиялар курулду. Мисалы мына жолугушууларда көп сурашат, эмне үчүн кээ бирде телекөрсөтүүлөр санарип форматта катып калып атат деп. Көрсөк көп нерседе жанагы область менен райондун центрин, область менен Бишкекте болуп атат. Анткени Бишкекте анан областта менчик каналдар бар. Мындай карасаңар, бир канал көрсөтө эле катып калат, а башка канал жашнакай эле көрсөтүп атат. Мунун себеби ошондо. Биз мына эске алып байкасак, өзгөчө көп ушул менчик каналдар катып атат. Анан биз 30 мартта чакырдык ушу менчик каналдарды жолугушууга, түшүндүрдүк. Ушундай болуп атат, жакшы болот эле. Ушул силер жанагы линияларды батыраак куруп алса деп. Менчик каналдарды түшүнсө болот, алар эми өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарышат. Телеканалдар жана рекламага байланыштуу. Реклама мына общий бир изилдөөлөрдүн негизине таянсак, 2016 жылы 2015 жылы караганда бир 20% асайыптыр рекламанын акчалары. Ошон үчүн булар кичине ошо жагынан үлгүрбөй атабыз деп атышат. Ошон үчүн мына катып атат деген себеби бир ошол. Дагы бир себептер бар. Мисалы, жанагы ресиверлерди туура эмес алып алдык, канча сапаттуу эмес. Бул жагынан эми элибиз күнөө эмес, бул просто рынок шартында иштеп атабыз. Биз деген чоң эл аралык уюмдардын мүчөсүбүз. ШОС, ИАЭС, Всемирная торговая организация деген ВТО. Бул ушундай эл аралык уюмдардын мүчө болгондон кийин биз конкуренцияга мындай шек келтире албайбыз. Анткени конкуренция одинаковый шарт түзүп бериш керекпиз. Ошон үчүн биз айта албайбыз элибизге, бул компаниянын ресиверин алгыла, мунукун албагыла деп. Бул эми ар бир өзүбүздүн болгон риск. Бирок бир эле бүгүн мындай кепилдик бере алсак болот, сертифицированный деп коебуз продукцияны. Но аны ушул маселе мамлекеттик комиссия жанагы по переходу на цифровое телерадиовещанияда 2 жолу бул маселе каралды. Аягында айта кетсеңиз, ошол санарипке өтүү менен калк арасында аналогка караганда кандай чоң мүмкүнчүлүктөр бар, кандай ийгиликтерге жетсе болот?
телекөрүүчүлөр үчүн. Мына бүгүн биз ачык айтыш керек, уже спутникке, интернетке кичине мындай линейный телевидение утулуп атат да, чын айтканда. Көп эле элибиз уже интернет аркылуу телевизор карап калышты. Мына могу санарип форматка өтүп аткан телевидение бул эфирдик телевидениенин тиешеси бар. Мисалы спутник карап аткан элибизге бул маселе тиешеси жок. А мындай кабель аркылуу карап аткандар Бишкекте же Ошто, аларга да бул маселеси тиешеси жок. Интернет телевидение караларган тоже. Санарип форматка өтүп аткан бул жер үстүндөгү оболук телевидение өтүп атат. Наземное эфирное телевидение деп коет. Эми аналогка караганда биринчиден саны көбөйөт. Биз мына азыркы алыскы айларда 1-2 канал көрсө болсо, мына бүгүн жок дегенде 13 канал көрсө болот. Сапаты аябай жогор. Мындай айтып кетсе, бул цифровой сигнал кандай телестудиядан чыгат, ошондой эле биздин телевизорго келет. Келечекте опция мультизвук деген бар, тилди тандап алса болот. Система оповещения деген бар. МЧС мисалы же дагы өкмөт тарабынан бир какой-то сообщение кетсе, тоже ошонун баары ошол цифровой вещание аркылуу кетсе болот. Анан мен ойлойм, мына эң ушул жерде жеңүүчү это телекөрүүчүлөр болот. Анткени мына мен айтып атпаймынбы, Бишкекте мисалы 55 канал. Ушул 55 канал ар бир биздин телекөрүүчүнүн көңүлүнө согушат да, меникин карасын деп аракет кылып, контентин жакшыртып. Мына технический модернизациядан кийин экинчи этап болот да, творческая модернизация. Карасам, телеканалдар уже кызыктуу телекөрсөтүүлөргө аракет кылып атышат, студенттердин арасынан өзүнө таланттуу кадрлардын издеп атышат, өзүнүн журналисттерин окутууга жөнөтүп атышат, сатып алып атышат. Мына бүгүн эле Кыргызстанга Казакстандан бир чоң топ келди, телевизионный сериал чыгарган. Алар бир сунуштар менен келаттыр. Балким ошол биздин жетекчилер бүгүн жолугушат, балким айырден да сүйлөшүүлөр болуп, ушул кызык телекөрсөтүүлөргө элибизге сунуштап тартуулаганга мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Демек, биринчиден көрүүнүн сапаты, экинчиден программалардын мазмунунун сапаты жакшырат турбайбы? Да. Анан дагы бир айтчу нерсе, мына аз эле күн калды уже өчүрүлүүгө. Биз мына азыр апрелдин аягында боло турган өкмөттүн жыйынына даярданып атабыз. Ушул кайра эле ушул маселе каралат. Ошол жерден мына азыр өкүлчүлүктөр менен сүйлөшүп атабыз. Жанагы 326 айыл калган, бүгүн сигнал жетпеген. Ошол айылдарга жанагы санарип форматтагы АТР деп коет, автоматический телевизиондук ретрансляторлор коюлат. 65 санынан түскөн партия уже келатат. 15 майга чейин орнотулат. Ар бир айыл өкмөт билет, ошол айылдардын саны, атын билет, биз да билебиз. Мына эфирге барып атканда ошол айылдарды айтып атабыз. Мына биринчи этапка бул айылга келет, экинчи этапка тиги айылга барат деп. Түздөн түз маалымат жетет ошол айылдаргачы. Ошол 326 айылды 211 автоматтагы ретрансляторлор менен жабылат. 99 айыл бул 100 түтүнгө жетпеген айылдар, саны аз, мындай чакан айылдар. Аларды түздөн түз спутникке кошулат. Ошон үчүн мына жаңы эле буйрук чыкты. 2017 жылы каралган акча ушул санарипке 25 миллион сом, ошонун арасынан спутникке жана социалдык пакетти чыгаруу боюнча. Эми мына ушул айылдарда жашаган кыргызстандыктар мындай коркпосун, 15 майда өчүрүлбөйт аларда. Аларда аналоговый вещание жанагы биз айткан санарип АТР коюлгандан кийин ошондо эле өчүрөт. Но ал жашоочулар түздөн түз
айыл өкмөт аркылуу, анан биздин жана областтык телеканал аркылуу маалымат аларга жетет. Айнура Кубанычбековна, атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн өлкөдө санариптик форматка өтүү багытында сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.